Тема: окуучуларды бат, туура ой жүгүртүүгө, акылмандыкка башкарууга окутуп үйрөтүү. Табышмак баланы эмнеге үйрөтөт? Колу буту жок, терезеге сайма саят. Бул аяз. Өзү бир, көзү миң. Бул элек. Абайла, ага тийбе, үстү толо ийне. Ойлонуп көргүлөчү. Албетте бул кирпи. Баланын ой жүгүртүүсүн жогорулатуу үчүн табышмак, логикалык суроо, оюндар. Баланы акылмандуулукка тарбиялоодо жомок, аңгеме, ырлар, эпостор, жаңылмач булар баланын аң сезимин жогорулатуу үчүн жардам берет. Логикалык суроолор: бул эмне жана анын түсү кандай? Карагылачы. Албетте, туура таптыңар. Бул алма, түсү кызыл. Ал бул эмне? Түсү кандай? Ойлонуп көргүлөчү балдар. Азаматсыңар. Албетте, бул анар, түсү кызыл. Анар менен алма бизге витаминдүү жемиштер. Жаңылмачтар баланын бат айтуусуна жардам берет. Үч куш учту, учкуч учту. Учкучка куш жете албады. Кайталагылачы. Азаматсыңар балдар. Силер буларды жазып жаттасаңар дагы болот. Таягың каякта, таягың саякта, саяк каякта, саяк таякта. Балдар, силер бул жаңылмачтарды кайталагыла. Таягың каякта, таягың саякта, саяк каякта, саяк тыякта. Азаматсыңар балдар. Мугалим сабакты кызыктуу өтүп, көрсөтүлүүчү материалдарды мыкты деңгээлде даярдоосу керек. Мугалим сабагын логикалык суроолор, жомоктор, эпос каармандары менен кызыктуу өткөрүшү керек. Ар бир бала кызыгуусу менен кабыл алышы керек. Даярдаган мен Мейманбек кызы Үмүтай, МЧ 19.